Саламатсыздарбы? Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Жана жардам сурап көп кайрылган адамдар акыркы мезгилде аябай көбөйүп кетти. Мен айтат элем, ошол ар бирибиз юрист эмеспиз, ар бирибиз адвокат эмеспиз. Ошол биздин юридикалык жактан сабатсыздыгыбыздан пайдаланып, акчалуулар, байлар, колунда барлар ошол кырсыкты кылып коюп кыйнаган адамдар аябай көбөйүп кетти. Же аларды сотко бере албай, соттон жеңе албай, адилеттик таппай жүргөн жарандарыбыз аябай көп. Бүгүн дагы ошол мээр жазы коомдук бирикмесине алыскы ысык көлдөн эже менен байке келген экен. Ошол баласы кичинекей кезинде эле кырсыктап калыптыр. Анан ошол мээр жазы коомдук бирикмесинин төрайымы Ыргал Бекмуратова эжем, Ыргал эжем мен көп адам келет, мен аны жанында жүрүп көп билем. Анан ошол бүгүнкү келген эженин тарыхын сиздерге айтып берели. Ошол 3 жашында кырсыктаган баласын кошо ала келиптир. Ыргал эже, сизге адамдар келет, анан кыйналгандар эле сизге келе берет да, сиз ар кимге тегиз мамиле кылып жардам бересиз. Бүгүн дагы бир үй бүлө келди деп айттыңыз. Ошол мекендештер, мына өзүңүздөр жогоруда Алтынай айткандай, азыр мамлекеттик мекемелерге барса укпайт. Укук коргоо органдары эптеп срокторун, мөөнөттөрүн өткөрүп жиберип, анан ошо акчалууларды калкалаган заманда жашап атабыз. Бул ачуу чындык. Биздин канчалаган элдерибиз ушул мына азыркы бир 3000ге жакын эл кайрылып отурат. Бул бир коомдук уюм үчүн өтө көп. Ошондуктан ушул Назгүл айым бизди көптөн бери ооруканалардан дайыныбызды алып, анан жолуга албай жүргөн экен. Бүгүн өзү келип жолугуп отурат. Мына биз эмнени айткыбыз келет? Муну менен айдай баланы айып кылып, 1 сом айып пул төлөбөй, булардын моралдык, материалдык чыгымын төлөбөй качып жүргөн ер азаматтарыбыз аман эле болгула. Ушул өмүр. Бирок түбөлүк бирөөнүн ал чечекей баласын айып кылуу бул зөөкүрдүк. Андан көрө өтүп кетсе, көз жумуп өтүп кетсе, ата энеге мынча түшүк болбойт эле. Өзүң болгон окуяны айтып берсең. Ооба. Ушул жака өтүп алайын эже. Акбар деген азыр быйыл 9-га чыккан, бирок 3 жашында кырсыктаган бала ушул жерде жатат. Эми силерге жалганмак чын, мен бул баланы өзүм көрүп турам. Анан көргөндө дагы жанагындай 9 жашар бала эмес, сүйлөбөйт экен, көзү көрбөй калыптыр. Тамакты дагы апасы кыйналып неме кылат экен. Жанагындай майдалап бересизби? Майдалап берет. Блендерден өткөрүп аябай майдалап берет экен. Анан кийин деген эми ошол баланы айып кылды да, жакшынакай баланы айып кылгандан кийин ошол баланы дарылануусуна акча бербей атыптыр. Анан булар деген 3 жыл өтүп кетип, баласын оорусу менен күрөшүп жүрүп 3 жыл өтүп кеткенден кийин арыз жазып барса, убакыт өтүп кетти деп коюшуптур. Ошентип колунда барлар, байлар, акчалуулар ушинтип бир үй бүлөнү кыйнап атыптыр. Атыңызды Назгүл дедиби? Мен эже деп эле сүйлөп атам. Назгүл экен. Гүлзада. Нурзада. Нурзада ушул Акбар жөнүндө айтып берсеңиз, Акбарды эмне болуп кырсыктап калды эле да? Катуураак сүйлөңүз. Акбар деген мен өзүм Көлжекте иштейт элем да. Анан көлгө балдарды августтун 29-у көлгө апарган бирет, ол эс алып алсын. 1 сентябрда окууга барат депчи. Анан өзүм ошол жакта соода кылчумун. Анан балам ач болгондон ач болуп атам деп балдарым айтканда, мен пляжкага жушкап кеттим эле. Ал деле бир арыраак бир 10 метрлик бир ушундай эле жакын эле жер болчу да. Анан келатсам эле пляжка көтөрүп келесем эле балам жушкап келди. Акбарды кыпчып калды карусель деп. Анан баягы жерге келсем эле баламды ошо бостерликтер реанимацияга алып кетиптир.
реанимацияга барсам балам табылбайт да. эмне болгонун билбейсиз барсаңыз? Эмне болгонун билбейм. Шишип кеттир баш аябай. Ошондо кетип барат, ошо Мирлан деген эме кассада отуруптур. Каруселдин эски кассада отуруптур. Анан байке ошол жакта мен балам эметтир деп кыйкырсам эле, ал акча санап отуруп алды. Мени эме да кылган жок, баланы да караган жок. Акчасын санап жана талондорун сатып отуруп алды да, Мирлан деген. Анан мен күйөөм чалып калды. Нурза да ушинтип бала кырсыктап, жок, биринчи күйөөм чалды, бала кырсыктаптыр десем, мен тамашалап атат го деп эле муну кайдагыны сүйлөп атасың, жаңы эле жанынан кеттим го деп айттым да мен. Ушинтсем эле болушуп кирди күйөөм. Чын эле айтып атам сага деп. Анан экөөбүз бул машина менен келди. Эле экөөбүз реанимацияга барсак, уже бостолик балдар жетип коюптур. Чолпонтага баргыча балам дем албай барыптыр. Чолпонтага жетип эшикке чыгаргандан кийин машинадан чыгып балам дем алыптыр. Аркасынан эле биз кирип бардык, уже аппараттын баарын сайып коюптур башына. Бул кайсы жыл болуп атат эже? 2015-жыл болуп атат. Ошол убакта кырсыктан 3,5 жашы кези болчу. Андан бери 5 жыл өттү. Андан бери 5 жыл өттү. Анан тилер келди. Келгенден кийин баарын тең өзүбүздүн колубузга алабыз деп айткан. Келип ал өзүбүздүн колубузга алабыз деп кайнелериме биз өзүбүз ичинде жинди болуп, бу менен ойлонуп, ар кайсын ойлонуп жүрдүк. Мен кайнелериме 30 000 сом, 20 000 сом таштап кеттим. Ошону таштап кетип эле анан бияка апарабыз, тияка апарабыз деп эле жакшы эле обещать эткен. Өмүр бою карайбыз деп айткан. Өмүр бою карайбыз деп айткан болчу. Андан кийин Бишкекке жалга келдик, реанимациясында 2 ай жаттык. 2 ай жаткандан кийин реанимациясында балага жардам берип атты. Андан кийин эле бизге жардам бербей калды. Барсам жардам сурап барсам, билгениңди кыл, каяка барсаң ошол жака бар деп Мирлан айтты мага. Анан көп жерге сразу прокуратурага кайрылдым, арызымды жазып алып. Мен жазганды да билбейм. Мен ар кайсы кошунага жаздырып. Арызымдын баарын ошо жатып өткөргөнмүн. Сиз өзүңүздү жетим өстүм деп айттыңыз мага? Өзүм да эне атам алкаш болуп өскөм, бүт бул сери билет. Ыйламаңыз. Ар кайсакта өсүп келгем. Окуган да эмесмин. Документтерге постоянно күйөөмдө жете эле олтором. Прокуратурага жазсаңыз эмне дейт? Прокуратурага жазсам, токтом чыгып келди, биз кара албайбыз, 3 жыл өтүп кеттир деди. Мына ушул жерде азыр түз эфирде юристтер көрүп отурган болсо, өзүңөрдүн бааңарды берип, өзүңөрдүн кеңешиңерди берип, ушул Нурзадага жардам берсеңиздер, 2000 канчанчы жыл болуп атат кырсык? 15-жыл болуп атат, 2015-жыл августта болуп атат кырсык. Арызды качан жаздыңыз? Качан жаздым? 2018. Кайсы айда жазып атасыз? Жазган, арыз жазган күнүңүз качан? Ошо Көлдүн прокуратурасына жазып атасыңар да? Көлдүн эле прокуратурасына. Районуга жазып атасыңар, Ысык Көл райондук прокуратурага жазып атасыңар, мына. 2018 токтомчу аркылуу. 2015 кырсыктаптыр бала. Анан 2018 деген Ысык Көл райондук прокуратурасына жазса, алар деген 3 жыл өтүп кеттир, жанагы убакыт өтүп кетти дегендей кылып туруп, иш козгобой коюшкан да. Анан же болсом жанагы каруселдин ээлери менен сүйлөшүлгөнбү, же чындап эле убакыт өтүп кеткенби, ошону деген мени көрүп турган юристтерден жардам сурайт элем. Ушул Нурзада эжеге өзүңөрдүн кеңешиңерди жазсаңар, анан кийин деген ушул түз эфирди көрүп аткан ага эжелерге айтарым, суранарым, баланы дарылаш үчүн эмне кылыш керек? Анан ушул түз эфирди көрүп аткандар, сиздер бөлүшүп койсоңуздар, бул үй бүлөгө жардам бербесек болбойт. Анткени акыбалы өтө начар. Жашаган жери жок, үйү жок, жери дагы жок, квартирада турушат экен, 6 баласы бар экен. Канчасын төлөйсүңүз?
Kvartiraga biz деген 3000 айына. Не, квартирабы же жер тамбы? Жер там. Бирөөнүн үйүндө турасыңар, э? Анан эме болгончочу Байкеттиги жер пер алып эме кылдыңызбы? Жер алып үй салганга аракет кылдыңызбы? Үйдү алабыз, үйгө акча участок алабыз деп акчабыз жок. Айлык өкмөттөн жер бербейт. Кайсы айыл өкмөт айтып кетсеңиз? Бостер айыл өкмөтү? Бостер айыл өкмөтү? Участок. Бостер айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз деген байке экен. Ошол Алмаз байкеден суранарым, эмне үчүн 6 баланын энеси, колунда майып баласы бар, колунда жок, кыйналган үй бүлөгө жардам бериңиз деп барса, жок дегенде ошол кичинекей бир жер бөлүп бербейсиңер. Жер бөлүп берсеңер, өздөрү, туугандарыбы же болбосо бүтүндөй көл элиби же болбосо кыргыз элиби мына Ыргалай Бекмуратова эжем айтып атат, жардам кылабыз деп атат. Ошентип кичинеден болсо дагы көптү көрсө көл болот деген принцип менен жардам берип, мүмкүн бир аз кичинекей болсо дагы үй тургузуп бермекпиз да. Эми ушинтип бири-бирибизге жардам бербесек болбойт. Анткени баягы бюрократтар, чоңдор бюрократтар отурасыңар да. Жерди сатат. Урматтуу айыл өкмөттүн жетекчиси, эгерде колуңуздан келсе ушуларга бир жер тилкесин бөлүп берсеңиз, биз коомчулук баарыбыз колго алып туруп, биз үйдү бат эле биздин Лейлекте ашар тибинде үй салып бүтүндөй Кыргызстанга биз ашар менен даңкы чыккан элбиз да. Ооба. Анан биз коомубуз менен кайрылып туруп, биз үй салып бергенге жардам берет элек. Ошо да. Боруңузду ачып, ушуларга бир жер тилкесин бериңиз, аябаңыз. Иттин уулу байгара бүтүндөй шаардан барып алып постеринде пансионаттарды алып чардап, бузукулук менен иштеген толтура элди көрүп жүрөм. Ошолор чардаган четинен бир төрсөтүп жерди ушул байкуштардан аябаңыз. Суранарым. Эми ошол кайсы айыл өкмөт дедиңиз? Бостер айыл өкмөтүнө жетиш үчүн ушул түз эфирди бөлүшүп койсоңуздар, сиздерден сураныч. Анткени айыл өкмөт деген жана колунда жок байкуштарга кыймылдабайт. Эме мындай катуураак, оройураак сүйлөп коеюн, көчүгүн көтөрбөйт. Тыйын алып баргандарга жанталашып, жүгүрүп, акчасын алып, жакшынакай жерлерди бөлүшүп берген баардыгыбыз көрүп жүрөбүз, билебиз ошонун баарын. Ошондуктан тиги Бостери айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз байке, сиз деген мына Ыргал Бекмуратова эженин суранычы, менин суранычым, Нурзада эженин суранычы менен ушул үй бүлөгө жардам берип койсоңуз. Себеби дегенде, сизди ошол кызматка неге койгон? Кыргыз элинин жашоосун жакшыртыш үчүн айыл өкмөт кылып койгон. Ошол айыл өкмөттүн жашоочуларынын колунда жок, ушуга окшогон колдоого муктаж элдердин мүдөөсүн чечсин деп койгон. Ооба да. Сизди жерлерди акчага, мен эми акчага саттым дештен дагы билбей туруп алысмын. Анткени балким саткан эместир сиз. Мен ойлойм, сиз ушул берүүдөн кийин өзүңүз түз жыйынтык чыгарып, булардын үйүнөн кабар алып, анан барып туруп ошол токтом менен жергиликтүү кеңештин депутаттарына дагы кайрылам. Өзүңөрдүн ушундай бир колдоого муктаж үй бүлөңөрдөн кабар алып туруп, ушул маселени чечип бересиңер деген аруу тилек менен мен силерге кайрылып жатам. Ошол жердин депутаттары силер чечип бергиле. Силер токтом чыгарып, ушулардын арызын карап чечип берсеңер, айыл өкмөт бербешке айласы жок. Туура айтасыз эже. Нурзада эже, мындай да, баланы дарылаш үчүн сиздин жаныңызда бирөө убактысын коротуп жүрө албайт экен да. Адвокат дагы, дарыгер дагы, медсестра дагы жүрө албайт да. Ошон үчүн деген сизге Кудайым эметип атат, жанагындай. Орусча айтканда заставлять этип атат да. Сиз өзүңүз сабаттуу болбосоңуз, эч ким сизге жардам бербейт экен да. Ошон үчүн деген өзүңүз тыкылдап, балдардын немесин, акбардын документин карап, анан жана жер боюнча байке, жер боюнча дагы барып, баягы пара бербей бара бер деп коет го. Бара бергиле, мен байкушмун, мен колумда жок, жардам бергиле деп бара бергиле. Ыргалай эже айткандай, жер бериңиз деп айтсак, арыз жазып кой деди. Арыз 2 жолу жаздык. Анын дагы мен Серекстан өткөрүп алгам. Кайсы айда жаздым, кайсы айда эметтим. Ал Серекста бар, Серекстан өткөрүп алгам. Эмесин айыл өкмөткө таштагам. 2 жолу жаздым. Анан кайсы жер, каякта жер болсо, ошол жакты мага таап келиңиз, мен ошол жакты чыгарып берем деди. Мен баарынан сураштырып көрдүм.
Баарына неме кылдым. Ооба, өзү караш керек. Ал болбогон шылтоо. Ал аны менен сизди иш кылып эле иттен чыгарып койду. Жер жок деп койдушту да. Жок, эже, мен сизге айтып атпаймынбы, жанагы сабаттуу болсун деп Кудайым сизге кыйынчылык жөнөтүп атыптыр да. Сиз сабаттуу болуп туруп, жанагы жазып алып туруп, бүт эшиктин баарын теше беришиңиз керек да, бара беришиңиз керек да. Биздин чоңдор ушундай эже. Эже, биздин чоңдор ушундай экен. Кечке бара берип, журналист, мага окшогон журналисттерге айта берип, элге айта берип, мына карагылачы, мына мен бардым, барсам иштебей атат, бербей атат, мен сурап атам, деп атам, суранып атам, кылбай атат деп. Коомчулукка айтса, анан кийин кыймылдайт окшойт да. Биз жалга келебиз, постоянно келебиз. Кыштыр жайлар келебиз. Ушул бала менен келебиз. 6 жылдан бери. Ачыгын айтайын. Могу күйөөм кышпы, жайбы машинага жатат. Bir күнү барсаң үшүп калат. Же ысык чайы жок. Үй жок биз. Мына курадык. Машинага жатат ушул. Мен го больницада бала менен жылуу жатам. Урматтуу көлдүк туугандар, мен сиздерге кайрыларым. Эч ким султан сөөгүн кордобойт да. Биздин кыргыздын бир улуу сөзү бар да. Ушул колдоого муктаж үй бүлөнү бир муштан берсеңер өлтүрөсүңөр, бир кирпичтен берсеңер курасыңар. Намыс болуш керек. Биздин мисалы үчүн менин айылымда азыр быйылкы бир мисалды айтайын. Колунда жок бир байкуш балабыз бар эле, аттатып эле коеюн. Ошого айыл эле ашар кылып берип койду. Көлдө эмне деген таректер бар, эмне деген карагайлар бар. Эмне деген бай адамдар көп койчу. Бай адам. Мен көлдөгү байлардын санын билем, мен барын. Мен карагай ташыпта жүргөм бир мезгилде. Ушул карагай башылар, баягы немелер бир сутумдан берсе силерге үй салабыз. Жерди эле берсин, бербесе захват кылып дагы салып алсак, Кудай бизди кечирер. Мыйзамдагы жол берер. Ушуларга колго алалычы. Кайсыл күнү барсак барып, бир айыл өкмөт менен сүйлөшүп, балким берип калар ага чейин. Ошо биз ашар түбүндө силерге үй салып бергенге мен таң калам да, эмне себептен чет өлкөлүк арабтар келип биздин жарандарга жардам бериш керек. Эмне үчүн түрк бериш керек? Эмне үчүн биз кичинекей айыл өкмөт бербейт? Кичинекей айыл өкмөт өзүбүздүн жарандары. Мен таң калам. Сенин спонсоруң дейт. Менин спонсорум биринчи Кудай, экинчиси мамлекет. Анткени мамлекет милдеттүү силерди бизди карашка. Ошондуктан мамлекеттин, ошо айыл өкмөттүн жетекчилери ар бир өзүңөрдүн территорияңардагы жашаган ушундай колдоого муктаждарды колдоп, коргоп алуу силердин милдетиңер түздөн түз. Мен талап кылам, бергиле участокты. Берсеңер калганын элге коелу. Эл өзү көтөрүп, эл багып, эл салып берет. Буюрса, Кудай кааласа. Буюрса. Бир үй салмак эмне экен? Ошону айтпайсың. Бир үй салмак эмне экен? Мына биз свалканы алып барып жөн эле элдер, бечералар үй салып алды. Канчалаган байбыкуш майыптар ошол жерде салып, үйүнү салып жашап жатат. Эже үшүп калган жокпу? Мени кыздар чакырып, үшүп калган жокпу? Үшүп калган жокпу? Эже, эми деген мына түз эфирге чыктык биз. Элден жардам күтөбүз. Анан кийин деген сиз эл сом телефонуңузду, эл сом капчыгыңызды байке шаардан чыгып кете элеңерде банкка барып текшертип алгыла. Иштеп аткан болсо мага бериңиздер, мен жазып кайра чыгарып коеюн. Ушул түз эфирдин астына ким комментарий жаза турган болсо, ошонун баардыгына жазып чыгайын. Анан кийин деген түз эфирди көрүп аткан менин досторума, бүтүндөй кыргыз элине силерден сураныч, силерден өтүнөм, ушул үй бүлөгө жардам берели. Жардам берип эл сомуна тыйын салсакпы, же болбосо жанагы Бостер айыл өкмөтүнүн айыл башчысы неме кылса, жардам кылса, жер берсе, үй салганга да жардам кылабызбы, иши кылса, чогуу чаран жанагы көп түкүрсө көл болот деген принцип менен чогуу чаран ушу сиздерге чоң жардам кылалы. Анан сиздер байланышта болуп туруңуздар, Нурзада. Байланышта болуп, эжеге чалып, мага чалып, анан кийин деген эл сомду текшертип алып, мага берип коюңуз, мен чыгарып коеюн дагы. Элдер жардам кыла турган болсо, буюрса Кудайым калса баары жакшы болот. Ыйлабаңыз. 6 баланын энеси жөнөкөй адам эмес. Ушул бала басып кетсин. Ушул бала басып кетсин, ушул бала айыгып кетсин. Мен дагы бир кайрылып кетоюн. Айрым бир аябай үй көп жарандар бар. Мына өткөндө Кеминдеги
Afganistandan kelген боордошторубузга Россияда өзү иштеп жүргөн кара балтадан үйүн берип койду. Ошондо эгерде бир колунда 2-3 үйү бар, бир башында 2-3 үйү бар адамдар болсо дагы берип турса ушуларга бир сооп болот эле деген кайрылууну айтып кетер элем. Мен дагы Балким ушул Бишкектен дагы эле эгерде жер тилкеси ашыкча бар пенделер болсо берүүңүздөрдү. кайра Бишкектен алсаңыздар кайра жакшы болобу дейм да. Себеби дегенде Баланы. жанагы баланын больницага барып турушуна жакшы да. 3 айда бир жолу келесиңерби, же кандай? Жарым жылда бир жолу келесиңерби? 6 айда бир келесиз. 6 айда бир келип лечение алып турасыңар, э? Аксууга барып, Жерде Бишкекте жашаган 3 айда бир болуп атат. Бишкекке жашаган оң болсо мүмкүн Бишкектен жер элетебиз. Караштырабайлы. Себеби дегенде эмеде жана балаңызды дайым алып келет турбайсызбы, немегечи? Лечениеге алып келет турбайсызбы, э? Буюрса Кудай калса. Ада мен шайлоого кетип аткан партиянын шайлоого кетип аткан эр азаматтарга кайрылат элем. Акчаңарды добуш бергиле деп элди сатып албай, ушундай жөнөкөй адамдарга, карапайым адамдарга, жардамга муктаж адамдарга тыйыныңарды берип, жер алып берип, керек болсо үй салып берип, же болбосо даяр үйдү алып берип, баласына жардам берип, баласынын акбардын басып, жакшынакай болуп кетишине кичине болсо дагы салымыңарды кошуп, жардам бере турган болсоңор, ушул адамдардын Кудайдан тилегени болуп, ошол шайлоого барасыңар. Ошол парламентке барып отурасыңар. Шайлоого барам, жогорку кеңешке жетишим керек деп атасыңарбы? Ушундай жөнөкөй адамдарга жардам бергиле анда эмесе. Ошол жардам берсеңиздер, мен жардам берип атканыңыздарды айтып деп чыгарып, атыңызды айтып, көрсөтүп, ошону дагы түз эфирде үй алып бересизби, жер алып бересизби, балага дары дармекке тыйын бересизби, же болбосо баланын чет өлкөдөн айыгып келишине кичине салым кошосузбу? Ошонусунан бери мен бардыгын көрсөтүп, өзүм жүгүрүп барып ошону түз эфирде чыгарып көрсөтүп, жардам кылам, ошону көрсөткөнгө аракет кылам, пиар кылып берем, бекер иштеп берем. Мен ушул үй бүлөгө жардам кылыңыздар. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Урматтуу ошо шайлоого бара турган эр азаматтар, эң туура маселени айтып кеттиң. Биздин өтө Кыргызстан боюнча электоратыбыз күч. Эгерде ушундай майыптарыбызга, коомдун мүчөлөрүн, бизге кайрылган ушундай бир жарандарга жардам берсеңиздер, биздин ошол бүтүндөй мүчөлөрүбүз сиздерге добуш бергенге мен да чакырам сиздерди. Туура айтасыз эже. Эмнеге тешик эже? Аппарат салып жүргөн. Аппарат салып эмне кылат? Ассасуй аппарат. Салып эмне кылат аппарат? Тазалайт, какырыкты тазалайт. Толуп калабы? Толуп калат. Бияктан бала дем ала албай калып, анан шыягын кесип операция алганда. Эже мен деген кагаздан окусам жанагы бала төрөлүп, чоңоюп басып баштаганда сүйлөйт да, сүйлөйт, угат, күлөт дегенде жана сезимдер пайда болот. Ошолордун ошол сезимдердин баардыгын жоготуптур да. Кагазда ошентип жазылып турат да. Орусча жазылып турат. Приобретенные навыки чувств деп атат да, ошонун баарын жоготкон дейт да. Ошон үчүн жаштардагы. Баланы түз эфирде көрсөтө бербейин, анткени этикага жатпайт. Бала өзү кыйналып аткан болсо, апасы ыйлап аткан болсо, мен өзүмдүн көргөнүмдү айтып берейин. Эки көз эки жака кыйчайып калыптыр. Анан кийин деген баланын мээсин дарыланга болбойт деп врач айтыптыр. Эми мен дарыгерлерге да кайрылам, юристтерге да кайрылам. Неме кылып, кантип жардам бересиңер? Эптеп ушул жардам берип, ушул эненин көз жашын токтотушубуз керек болуп атат да. 9-га чыкты дейт, 9 эмес 3 жашар балада эле оюнчак калган экен. Өспөй атат, балам өспөй. Өспөй атабы? Буттары кичинекей. Ошол мезгилде сүйлөп турчу беле? Сүйлөп басып чыкап. 3 жашында экен дейт. Мени караңыз, сөгүп ушундай бала болду да. Ошолор жардам бербей кетти бала. Ыйлаба жаным, ыйлаба. Эми Кудайдан. Сиздерден суранычы, жардам бериңиздер. Биз жардам берсек, бизге Кудайым берет. Эл сом номериңизди мага айтыңыз, мен дагы жазып коеюн, Түз эфир аягына чыкты. Түз эфир аягына чыкты. Менин көз жашын көрүп, карап тура албайсың.
Кандай ыйлабай турасың? Ушу бала басып Чырактай кетсе, баламын тип. ушу бала басып кетсе, эне ыйлабаса деген тилек Дүсефир аягына чыкты. Өзү жардам.